Анда эмне үчүн алар мына кыйкырып мен кудаймын деп, теңирчимин деп жүрөт? Кандай жазага тартылды ал анда? Ким буга жооп берет? Укук коргоо органдарынан анда. Мына кошуна өлкөлөргө окшоп, биз жанагындай сакалына, окуган намазына чейин киришпей, Азырти атеисттер пиремен демилгени көтөрүп атышат. Бизди катталбай жатышат. Булардын проблемасы кандай болуп атат? Мыйзам боюнча мындай түз суроо жок менде. Мына айтсаңыздар азыр. Могул ушул катталбай, сиздерден каттоодон өтпөй иш алып жүргөн диний уюмдар барбы? Каттоодон өтпөй иш алып барган диний уюмдар жок. Эгер алар ошондой иш алып барса, мыйзам түрүндө чара көрүлөт. Кандай чара көрүлөт мыйзам түрүндө? Мисалы, каттоодон өтпөгөн 20 уюм бүгүнкү күндө тыюу салынган сот тарабынан экстремисттик деп. Аларга атайын ошол күч органдары мыйзам деңгээлде чара көрүлөт. Ал эми иш аракеттери мыйзамсыз болуп калса, мисалы саентологдор, бул граждандык кодекс боюнча аларга штраф салынат, сотко өткөрүлүп. Азыр сиз тактап коелу, суроого жооп бердиңиз. Мына теңирчилер кайрылган жок деп айттыңызбы сиз? Теңирчилер буга чейин кайрылган. Кайрылып, анан билесиз 2016 жылы соттун чечими менен буларды кайрадан ошол комплекстүү анализ жүргүзүп, кайрадан ишин карагыла деген. Биз комплекстүү анализ жүргүзгөнүбүздө ошол анализ негизинде каттоого мүмкүн эмес деп маалымат келген. Бүгүнкү күндө кайрадан документтерин бизге тапшырылат. Анда эмне үчүн алар мына кыйкырып мен кудаймын деп, теңирчимин деп жүрөт? Кандай жазага тартылды ал анда? Ким буга жооп берет? Укук коргоо органдарынан анда. Улукбек Зулпукарович, теңирчилердин үгүтү, айткан сөздөрү экстремизм багытында же болбосо улуттар аралык кастыкты козготуу багытында эме келбейт. Экспертиза чечими жок боюнча. Жоопко тарта албайбыз. Жок, катталбаган диний уюм ишин алып албайт деп атпайбызбы мына азыр? Катталган жок да булар. Ошо диний уюмдун иши, иш аракети жана үгүттөрү мыйзамга каршы келиш керек да. Экстремизмге багытында, анан улуттар аралык кастыкты козгоо боюнча. Алар байкалбайт. Жанагындай экстремизм эмес, улуттар аралык кастык жок деп катталбай эле жүрө берсе болот экен анда. Катталбай эле уюшуп алып, мына биз ушундай уюмбуз деп. Ошондойбу? Сиздин сөзүңүз боюнча. Жок, мен каттоо боюнча аны айта албайм. Бизге Анда ким айтат муну? Урматтуу Улукбек Зулпукарович, теңирчилер бүгүнкү күндө диний уюм катары каттоодон өткөн эмес. Булар диний уюм болуп эсептелбейт. Алар ким болуп эсептелет анда айткылачы? Мына кыйкырып атпайбы? Мен кудаймын деп атат, биз момундай болду. Азыр эле сөзүңүздөр бири-бирине каршы чыгып атпайбы? Эгерде булар бир динден башка динге үгүттөп атса, анан ушундайбыз деп атса, бул кандай? Бул бир чара көрүлүш керекпи? Же анда булар мыйзам бузбаса жүрө бериш керекпи? Ал жеке ошол кудаймын деп кыйкырып аткан адамдын өзүнө карата, анын айткан сөздөрүнө жараша бүгүнкү күндө экспертизага материалдар жөнөтүлгөн, ошонун жыйынтыгында атайын бир чаралар көрүлөт. Эми биз мындай тарыхка да көз салышыбыз керек да. Негизи кыргыздар илгери отко, теңирге сыйынып келген. Муну ислам дини келгичеңди. Мына азыр ислам дини бар. Бирок буларды деле ушул тактап коюш керек да. Бул кайсы мыйзамга туура келип атат, туура келбей атат. Ушул жерде мына укук коргоо органдары менен силердин ортоңордо так неме жок. Кайсыл учурда алар жооп бериш керек деген. Мыйзамга өзгөртүү керек болсо алып келгиле. Мурда билесиз, 299 эле азыр 315 болуп калды РП боюнча. Ал жерде расалык, анан улут аралык диний мүнөздөгү чакырыктарга атайын кылмыш иши козголот деп турат, ошол боюнча иш алып барылат. Мына диний мүнөздөгү деген болгондуктан анда биздин укук коргоо органдары муну билбейт экен анда мыйзамды. Диний чакырыктар болуп атпайбы? Улукбек Зулпукарович, буларга чара көрүлөт, экспертизанын жыйынтыгы негизинде да. Акыркы могу чыккан ошо үгүттөрүн айтып атасыз, экспертизага берилген жыйынтыгы чыга элек. Ошонун негизинде гана жоопко тартылат да.
экспертизаны кайсы убакта бересиздер, ким берет, ушуну тактап койсоңуздар. Себеби 1 жылдан бери кыйкырып жүрөт, эч ким эчтеке дебей атат. Булар арызданып атышат, бизди каттабай атышат, биз каттоого кайрылдык деп атышат. Кайрылгандары башка, ал эми тиги чакырып аткан адам ал башка да. Урматтуу биздин укук коргоо органдарынын мына жетекчилери, ушул маселеге мындай терең көңүл бурсаңыздар. 10 секунд. Себеби биз только ошол улуттаралык кастык, терроризм деп отуруп, чакырыктарга Кыргызстан толуп кетиши мүмкүн ар кандай уюмдар кирип алышы мүмкүн. Биз жөн эле жүрөбүз дейт, жакшынакай жүрөбүз деп коет, бүттү. Ошондуктан буга өзгөртүп алып келиңиздер. Рахмат, урматтуу Зайырбек Жолчуевич, урматтуу укук коргоо органдарынын өкүлдөрү. Негизи Кыргызстан дин тутуу эркиндиги боюнча дайыма азыркыдай гумандуу, күчкө, зомбулукка эмес, акылга, диалогко таянган саясатыбызды улантышыбыз керек. Мына кошуна өлкөлөргө окшоп, биз жанагындай сакалына, окуган намазына чейин киришпей, тескерисинче мындай дин тутуу эркиндигин берген саясат болуп, биз алардан үлгү албай, аларга менимче үлгү боло турган мамлекетпиз ушул жагынан алганда. Бул жакта дагы сөзсүз эркиндик, пикир алышуу болуш керек деп ойлойм. Мен айтайын дегеним башка азыр. Мына жакында Кыргызстандын Туркиядагы элчиси бул эми расмий өкүл биздин. Өкмөттүн мындай расмий өкүлү Туркияда. 5 миллион доллар акча сурады. Бизге жардам бергиле, биз имам фондуна ушул имамдарды окутабыз, башка кылабыз деп. Ушул жагы кандай дейм да, биз мына Кыргызстан, кыргыз өкмөтү жол курууга, энергетикага, суу чарбасына, башка-башкага алып атып, 4,5 миллиардтан ашты карызыбыз. Бул эми жардам сурап атат. Ушул биз өзүбүзчө эгемендүү, өзүбүздүн бир салттуу баалуулуктарыбыз бар, улуттук баалуулуктарыбыз бар мамлекетпиз, көз карандысыз. Түркия менен албетте биз мамилебиз дайыма жакшы болуп келген, мындан ары дагы жакшы болот деп ойлойм. Бирок өткөндө уктуңар да, мына бир инцидент болду эле. Элчиси дароо айтып чыкты. Биз силерге мечит салып бергенбиз, биз силерге акчадан жардам берип атабыз деп. Эми ушинтип жардам сурап жүрүп, ушундай сөздү угушубуз керек беле ушулардан? Ушул динге, окутууга, ошо эмне кандай каражат кетет дейм да мен мисалы. Экономикага, башка маселеде иштешибиз керек, бирок ушундай маселеде элчилерибиздин бул кандай мындай ушинтип каражат сураганы нормалдуу көрүнүшпү же бул силердин пикир кандай негизи? Бул мамлекеттин позициясы барбы ушул боюнча? Урматтуу Жаныбек Кубанычевич, сиз абдан туура белгиледиңиз. Кыргызстанда дин саясаты боюнча бизде мыйзамдарыбызда либералдуу, биз дал ошол өзүбүздүн концепциябызда да көрсөтүлгөндөй эле окутуу, элдин сабаттуулугун көтөрүү аркылуу ошол ар кандай терс диний агымдарга бөгөт коебуз деген багытта иштеп атабыз. Бул боюнча көптөгөн иш-чаралар өткөрүлүп атат. Ал эми диний чөйрө дегенде бул өзгөчө билесиздер, бизде 70 жыл бою Совет доорунда бул багытта тажрыйбабыз болгон эмес. Бүгүн дал ошол имамдардын билим деңгээлин, дин ишмерлеринин билим деңгээлин канчалык жогору көтөрсөк, аларды окутууларды улантсак, элге мына ошол дин аалымдарыбыз туура диний багытта тарбиялык иштер жүргүзсө, жакшы багыттар болот деп ойлойбуз. Буга чейин билесиздер, Туркия тараптан дагы иман диний маданиятты өнүктүрүү фондуна алардын демилгеси менен жардамдар көрсөтүлгөн. Эми мен сизге маалымат иретинде айтып коеюн. Менимче бир аз массалык маалымат каражаттарында маалымат бир аз туура эмес берилип калды. Себеп дегенде бул атайын эки өлкөнүн ортосунда келишим боюнча Туркия тарап өздөрү жардам көрсөтүү боюнча демилге көтөргөн. Мына ошонун алкагында элчи мырза ошол аракеттерди сөз кылса керек. Жүргүзүү боюнча элдерди баягы кандай десек, психологиялык жана башка багыттар менен бир динден экинчи динге өткөрүү боюнча ошондой иштер жүргүзүүгө тыюу салган пункттарды киргизип атабыз. Мына ушул пункт боюнча жөнгө салабыз деген ойлорубуз бар. Ушуну тездетиш керек да, эме десеңиздер, мындай өзүңүз билгендей, ушул бул мыйзам иштеп атканда да канча конфликттүү ситуацияда айыл тармактарда болуп аткан. Өзүңүз билесиңиздер аны жакшы эле менен. Ушуга мындай азыркы относительно спокойный, стабильный ситуацияга өзүнүн кесепетин тийгизбейт деген ойдамын да айтканда.
Аны батыраак жасаш керек андай мыйзамдарды. Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат. Сөз кезегі депутат Бекеш Дастан Далабаевич. Сізде. Негизи биз соттун чечимди кандай болосун сүйлөш керекпиз. Ошондуктан бул мыйзам долбоорду мен колдойм. Бирок ошол эле мындай мен дагы билейм да, бизде канча ушундай религиозный уюмдар катталган. Өлкөбүздө Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын каттоосунан өткөн дин уюмдарынын саны 3294. Канча? 3294. 3294. 3294. Ошол анда канча уюмдарга тыюу салынган? Бүгүнкү күндө Соттун чечим негизинде. соттун чечими негизинде 20 уюмга тыюу салынган. Ошол тизме каерде жарыя болгон? Азыр каерде тапса болот? Ички иштер министрлигинде бар. Милан Дутович айтып коесузбу? Жок, жарандар кантип билсе болот ошонун тизмени каяктан окуса болот? Тыюу салынган дин уюмдар боюнча маалымат биздин сайтта да бар. Так. Азыр ушундай уюмдарды канча киши, диний уюмдарды канча киши түзө алат? Бүгүнкү күндө дин уюмду түзүш үчүн 200 адамдын макулдугу керек. Нотариустан өтүш керек. Ошол 3294-тün ичинде активдүү канча иштеп атат? 3294-тün ичинде мен жалпы маалымат берип коеюн. Бүгүнкү күндө 2665 бул мечиттер, казыяттар, муфтият, 60 бүгүнкү күндө мына 69 ар кандай фонддор. Сиз мечеттерди бүт баарын санап атасыздар да? Баардыгы диний уюм болуп Жок, атат. меники мындай кичине башкача суроо болгон да. Бизде направлениялар канча? Дин направлениясы канча катталган? Билесиз да эми там? Эми негизинен бизде ислам дининин багытында жана христиан дининин багытында болуп эсептелет. Кошумча бүгүнкү күндө 12 дин уюм бул. Жок, ислам ичинде башка мындай ответвлениялар бар туурабы? Алар катталганбы, катталган эмеспи? Бүгүнкү күндө ислам дининин негизинен басымдуу бөлүгү бул сүнни багытынын ханафи мазхабы. Анан бир бизде шия багытындагы мечит бар. Бул билесиздер, Азербайжандар, Даргиндер шия багытына кирет. Так, башкалар течени жок, Андан башка бизде 12 бахаилер, бир буддисттик, бир еврейлердин жамааты бар. Саентология барбы? Саентология бизде жок, токтотулган, тыюу салынган. Тыюу салынган. Соттун чечими негизинде. Жок, буларга биз тыюу салабыз дегенде 12-жылы булар өздөрүн чакыртып алган. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда булар каттоодон өткөн эмес, иш аракеттери жок. Бизде салафиттер барбы? Салафиттер бар. Атайын изилдөөлөрдүн багытында өздөрүнүн көз караштары боюнча ошол. Бул эми көз карашы боюнча. Хорошо. Так, азыркы атеисттер пиремен демилгени көтөрүп атышат. Бизди катталбай жатышат. Булардын проблемасы кандай болуп атат? Эми Кыргыз Республикасында конституция боюнча бизде 32-беренеде абийир тутуу эркиндиги бар. Динге ишенүү жана ишенбөө дагы ар кимдин өз укугу. Ал эми сиз көтөрүп аткан маселе бул атеисттер эмес, булар өздөрүнүн теңирчилер диний уюм катары каттоо жөнүндө маселе көтөрүп атат. Вот ошолорду кандай маселе чыгып атат? Эмнеге алар дайыма эле чыгып атышат? Бүгүнкү күндө официалдуу түрдө булар диний уюмдан каттоодон өтүү боюнча документтерин бизге тапшырган эмес. Тапшырса карап көрөбүз.